Курулушу 2 ай аралыгында бүткөрүлүп, эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилүү алдында турган бул чакан имарат Нарындын Куйбышев айылында жайгашкан. Экономикалык багытта салынган бул жай сентябрь айы менен тигүү цехи катары иштеп баштайт. Андагы жасалган иштер менен Доон башчы жеринен таанышып чыкты. Имарат 50 кол өнөрчүгө ылайыкташтырылган. Учурда кийим тигүү машинкалары алынып жатыптыр. Ал эми анын курулушуна сарпталган 14 миллион 350 миң сомдун 7 миллион 844 миңи жергиликтүү бюджеттен каржыланса, калган сумма Арис тарабынан колдоого алынган. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү иштетели деп атабыз. Мына көчө эле сүйлөштүк. Создачыда да каттоодо тургандарды ушул жерге жумушка алалы деп көчө күнү сүйлөшүп иштерди баштагантабыз. Жакшы пар, жакшы. Кичине акча тыйын таап алып туруп, анан калсак жакшы болмок. Дуан башчы мындан сырткары айыл аймакта буга чейин аткарылган жана жасалып жаткан иштер менен дагы таанышып чыкты. Анда ал 6 миллион 700 миң сомго толук оңдоодон өтүп жаткан сейил бакка өзгөчө токтолуп, курулушту шалаакылык менен жүргүзбөөгө чакырды. Платный болобу? Жок. Жок, платный болобу? Платный болобу? Муну менен катар 2023 жылы 10 миллион 490 миң сомго толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн Асанкул Осмонов атындагы маданият үйүнө да баш бакты. Анда облус жетекчи бул имараттын оңдоосуна мындай суммадагы акча жумшалбаганын, жөн гана актап сурдоо жумуштары эле жүргүзүлүп, иш шалаакылык менен аткарылганын сынга алды. Сын айтканда аттын башында сын айтасың азыр. Колуңарга даяр акча келгенде ошону көзөмөлдөй албайсың. 10 миллион деген акча билесизби? 10 миллион эмне болот деп. Краскалануу эле койгон, краскалануу эле. Даже могу плинтустар эметкен эмес, көрдүңбү? Краскалап койгон. Мындан сырткары облус жетекчи буга чейин иштеп баштаган мык жана тор түйүүчү цехтин иши менен да таанышып чыкты. Учурда бул ишканада иш кызуу жүрүп, тордун жана мыктын бир нече түрүн чыгарып жатыптыр. Ал эми ишкана үстүбүздөгү жылдын май айынан бери 1 миллион 650 миң сом кирешет тапканы маалымдалды. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдуллаев, Нарын жаңылыктары.